15 февраль советтик аскерлердин ооган жергесинен чыгарылган күнү Айтматов районунда согуш майданында курман болгон мекендештерге арналып тургузулган эстеликтин алдында өткөрүлдү. Салтка айлангандай эле алардын жаркын элесине арналып тургузулган эстеликке гүл чамбар коюлуп, 1 мүнөттүк эскерүү менен асманга залп атылып, Куран окулду. Эскерүү иш-чарасына ооган согушуна катышкан ардагерлер, ааламаттан кайтпай калган жоокерлердин ата-энелери, туугандары жана коомчулуктун өкүлдөрү катышты. Айтматов районунун акими Бектур Сагынбаев ооганчы ардагерлерге, район жетекчилиги, айыл өкмөт башчылары колдон келген жардамын аябастыгын билдирүү менен жергебизде тынчтык гана өкүм сүрүшүн каалап, ооган ардагерлерине ыраазычылыгын билдирди. Согуштун ийизи жүрөктө дайыма так болуп сакталат экен да. Согуш бул жоготуусуз болбойт экен. Аман кайтып келген биздин мекендештер мына көкүрөгүңүздөрдөгү медальдар, ордендер булар пешенетер, кам менен келген ошол учурдун белгиси деп билебиз. Сиздер ушул жасаган ыйык мекенди коргоо салты келечек муундарга дагы татыктуу тапшырылса деген аракет. Үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар. Сиздер жасаган ыйык милдет биздин дайыма жүрөгүбүздө сактала бермекчи. Ооган согушуна Кыргызстандан алгачкылардан болуп барып, кайтып келген Абубакир Бакиев бул күн курман болгон досторун эскерген кейиштүү жана аман калгандар үчүн кубанычтуу учур экенин белгиледи. Абубакир ага 1980-жылы 18 жаш курагында өзүнүн интернационалдык милдетин өтөө үчүн барып, 2 жылдан кийин аман эсен кайтып келген. Ал убакта өтө кыйын мезгил болду. Биз үчүн өтө оор болду. Анткени өзүбүз жаш болсок дагы ошондой түйшүктү тартууга туура келди. Эми Кудайга шүгүр, мына азыр ошонун үзүрүн көрүп, элдин сыйын көрүп атабыз. Баары жакшы. Азыр тынччылык мезгил. Канча деген адамдардын өмүрүн алат, канча деген тагдырлар талкалайт, канча деген бала чакалар жетим калышат. Анан эми кааларым эл журтка кааларым согуш негизи эч убакта болбосун. Эч кимге мындай согушту каалабайбыз. Балдарыбыз тынчтыкта жашаса экен дейбиз. Ооган согушуна райондон 60-тан ашык жоокер аттанып, экөө согуш талаасында курман болуп кайтпай калган. Ал эми оогандагы согуштан алган жаракаттын психологиялык оорунун айынан бир топ ардагерлер өз мекенине кайтып келгенден кийин кайтыш болушкан. Согуш эмне? Күйүп жаткан талаалар, ок жаңылган, онтоп жаткан жарадар, канын төгүп мекен үчүн, мен үчүн кайтпай калды канча мыкты агалар. Айтматов районунун айыл өкмөттөрү бул күнү ооган ардагерлери жана алардын жесирлерине дасторкон үстүндө сый көрсөтүштү. Аманбаев айыл өкмөтүндө да жылга өткөзүп турабыз. Бизде 13 афган согуштун жана 9 тажик афган кол-калаанын катышуучулары бар. Азыр 22 кишиге биз айыл өкмөт тарабынан ар кандай жардамдар берип турабыз. Ошондой эле ушу иш-чараларды өткөзүп көңүл бөлүп турабыз да. Аларга жер маселеси боюнча социалдык дагы жардамдарды беребиз. Рахат Бейшалиева, Нургелди Ашубеков, Айтматов району.